Мен мен Кыргызстан экеним аттуу конкурсунда барып гран-при алып келген бир күнү чет берейин. Ал күндүн аты Жаш Тилек деген күн, Ыбырай Туманов атабыздын күнүсү. Туулган күнүмдө жакындап калган болчу. Анан чоң ата чоң энем сурап калды. Туулган күнүңө эмне белек кылалы, кандай зат буюм берели дегенде, мен айткам, ошо мага комуз алып бергиле, мен комуз чертип, комузчу болом деп. Жок, мен комузчу болмок эмесмин. Мен комузду жөн эле чертем деген ойдо болгон. Барып бул уже мага кесипке айланып кетти да. Базарга чүп комуз алганбыз. Комуз алып, анан балдар чыгармачылык борборуна Зулпукаров Нургазы деген агайыма барып, ошол менен эң биринчи агайым болгон. Ошол агайымдан 5-6 жыл тарбияланып чыгып, андан соң уже бул училищеге келип калдым. Комузду үйрөнүш биринчи бир аз кыйыныраак болду. Кийин кантсе да өзүм кызыгым болгон. Ошо кызыгыман улам барып өзүм кызыгып, ошентип анан комузду оңой эле үйрөнүп кеттим десем да болот да. Комузду биринчи кармап үйрөнүш үчүн мен ушу бир 2 жума, 3 жума кыйналгам. Бир айдай деле десем болот. Бир айдан соң уже күлөрдү бир аз чертип, мындай секин-секинден көтөрүлүп кеттим десем да болот. Комузга күнүнө эрте мененден баштап эле чертем десем да болот. Эрте менен туруп эле ушу комуз чертем, анан кеч дагы чертип, мындай айтканда бир 5-6 сааттай чертем. Пландарым өтө көп. Ушул комузду да дүйнө жүзүнө таанытам деген дагы максаттарым бар. Ушул комузда күү жазып, жанакындай залкар комузчулардай болуп, күү жазып, күү чыгарып, ушул комуздагы өнүктүрүү деген чоң максаттарым бар. 2020 жылдары ушул мен Кыргызстанда экениме сыймыктанам аттуу конкурс болуп калды, республикалык. Анан ал жака барып, мен биринчи орондукту багындырып келгем. Анан мен ойлогондой, күткөндөй эмесмин, биринчи орунду алып калам деп. Анан могу кече жакында дагы августта дагы болду. Ал жака барып уже гран-при багындырып келдим десем да болот. Илгери бир 2 куш болгон экен, 2 чымчык. Анан күйөөсүнүн аты Көк тамак, аялынын аты Ак тамак болгон экен. Анан алар таласта турган экен, кийин аял айтат экен, таласың суук экен, биз түштүк тарапка учалы, баткен жака, ал жак ысык, мөңгүлөр бар дегенде, күйөөсү айтат экен, жок, бул жерде мен Манас атамдын урпактары бар, ошого мен бул жерден учпайм, бул жерден кетпейм дейт экен. Анан аял айтат экен, Ак тамак, кел экөөбүз сайрашабыз дейт экен, кимибиз утуп алсак, ошол ошобуз менен учуп кетебиз дейт экен. Кийин анан ошол экөөбүз сайрап, тал теректин бутактарына чыгып, түндүктү карап, түштүктү карап, анан ошол түштүктү карап учуп, ошол баткенге барып калышат экен. Аялы кичине тилдүүрөөк болгон үчүн аял ошону жеңип,
Баткенге барып жашап калышат экен. Анан атай-атабыз ушундай чебер болгон экен, ошол чымчыктардын сайрашын ушул комузга бир сонун кылып салган экен да, ошону бир кайрып берейин. Комуз ойнош үчүн дагы комузду туура тандай билүү керек. Комузду туура тандалбасаң дагы мындай өзүң канча жакшы, бирок бул жерде адамдын дагы көп чоң роль ойнойт. Канчалык жакшы чертсең, комуздун үнү дагы ошончолук жакшы чыгат. Бирок комузду да туура тандай билиш керек. Эгер туура тандалбасаң, то күүлөрүң мындай жакшы чыкпай да калышы мүмкүн да. Мисалы, бул комуздардын да жасалышы өтө оор. Бул комузду жасаш үчүн дагы бир комуз жасаш үчүн 4-5 жыл буну жыгачтан жасалат да, бул ошол жыгачын 4-5 жыл кургатып, анан ушул өзүнүн ыкмалары менен бул дагы жасалат. Комузду биз көбүнчө жанагындай жибек менен жибек жигип тагып чертебиз. Анан жанагындай ырчылар, ошолор башка ошондой айтышта ошолор чыккандар, алар монтип жилка тагып алышат. Анткени жибек жипти табыш бул өтө оор азыркы учурда. Ошого көбүнчө жилка тагышат. Бирок биз черткенде биз кара күү чертебиз, кара мындай чоң заткар күүлөрүн черткен үчүн ушундай биз жибек жиптен тагып чертебиз. Комузга кошумча бизде ар бир музыкантка ушундай пианино сабагы да кирет кошумча болуп. Ошо пианинодан бир кичине жакшы ойнобосом да бир аз ойноп берейин. Ошол ар бир күнүн өзүнүн тарыхы болот. Ошол ар бир күнүн тарыхын окуп жатканда мындай өзүнчө бир рахат алам да. Мындай ушундай кыргыздар ушундай болгон экен, ушундай күүлөрдү чыгарган. Мисалы, Нурак атабыз ошо Үркүн деген күүнү чыгарган. Ал Үркүндү ошол жана кыргыздар орустардан качкан. Ошол качканды именно ошону сүрөттөп, мындай ыйлаган жерде ыйлай турган кылып, күлө турган жерде күлө турган кылып атабыз Нурак атабыз чыгарган. Ушундай чеберчилик менен чыгарган экен. Ушул кээде отуруп өзүм да сыймыктанып калам. Кыргыз экен, кыргыз болуп жаралганымда өзүм да сыймыктанам. Ушул кыргызда ушундай комуз эч жерде жок десем да болот. Мисалы, ушул казактардын домбурасы, өзбектердин инструменттери, ушу эч бир инструмент ушу комуздай кол ойнотуп чертилбейт деп ойлойм мен дагы.
Азыркы ушул чыгып жаткан музыкаларды укканда мындай биз көбүнчө ушул жеңил музыкаларды угуп калдык. Жанагындай ошол башкача мааниси жок эле музыкаларды. Ошо мен ушул бардыгын комуз чертти эле дейт элем. Комуз черткенде дагы өзүнчө жүрөгүң тынчтанып, мындай рахаттанып, анын тарыхын билип чертсең, ал бул уже өтө башкача өзүң чертип атканды эле уже элестетип кетесиң. Ушул комузду дүйнөгө таанытыш жана ошо жаштарга үйрөтүү, бардыгына кызыктыруу, күбө жаратып, ушул комузду өнүктүргөндү мен өзүм милдетим деп кабыл алдым. Буюрса ушул менин максаттарым орун алдырып, ушу комуздан көпкө күбө жаратып, жаштарды кызыктырып, ошол комузду дүйнөгө таанытканга аракет кылабыз.